Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдын көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү аябай мындай жаңы болуп жаткан тема Европаны дүрбүлөңгө салып аткан жана Орусиянын да ТВ каналдарынан аябай көп жолу айтылган бул деген Зеленский Евро биримдикте өзүнүн жеңиш планын тартуулады. Ал жеңиш планында Зеленскийдин сөзү боюнча бул киши 6 жуманын ичинде бир канча көлөмдө ядерлик боеголовкаларды жасай алат экен. Ядердик бомбаны жасаганга даяр дейт Украина. Ал айтып жатат, батыш өлкөлөр дейт, жетиштүү түрдө жардам берген жоксуңар дейт. Сиз мисалы үчүн Германия Шольц акыркы күндөрү такыр баш тартты да, та орус ракеталарын бергенден баш тартты, курал берүүдөн баш тартты жана Германиядан келе турган ошол жардамдын азайтканга чечим кылды да. Так ошондой эле Европа биримдигинин өлкөлөрү биздин баягы өндүрүш күчүбүз жетпейт деп, бир четинен Орусия менен эми чекте соода алкактарын азайтпай, кичирейтпей дагы эле күчөтүп отурууда. Ошондуктан ошо Украина өзүн алдангандай сезип жатат да. Ошого аз келгенсип дагы Америка Кош Штаттарында акыркы күндөрү Байден тарабынан келип жаткан жардамда сулгундады. Байден да өзү баягы Зеленский тосуп алганда анын планын кабыл алган жок. Анан ошон үчүн Зеленский айтып атат: бизге же курал жетиштүү бербейсиңер Орусияны жеңиш үчүн, же аскер бербейсиңер, же ошол жетиштүү түрдө авиацияны бербейсиңер, 12 F-16 бердиңер, же НАТОга мүчөлүккө албайсыңар дейт. Эгерде ошондой болсо, анда биз кайра ядердик куралга кайрылабыз дейт да. Ядердик держава болгону калдык дейт. Ошол эле жол калды дейт да. Бул негизи баягы согуш серепчилер айтканы боюнча жаман деле жол эмес Украина үчүн. Эгерде бүгүнкү күнү түнү Орусия дүйнө жүзүнүн баарын жана Украинаны ядердик куралды колдонобуз деп коркутат да. Эгерде Украина ядердик куралды колуна кармаса, жасаса, анда ал бири-бирин коркутуп отура беришет, бирок баягы Орусия тарабынан согуш аракеттери азайышы ыктымал болот да. Ошондой бир кандайдыр бир чечимге келди. Кезегинде Украинада ошо 2500гө чейин ядердик боеголовка бар болчу, Союз ураган күндөрү 91-жылы да. Анан ошол негизи запасты Украинада бул дүйнөдөгү 3-үчү эң чоң запас болчу. Советтер Союзу ураганда 1-орунда кайра эле ошо Америка Кош Штаттары турган, 2-орунда Орусия турган, 3-орунда Украина болчу да, ошол 91-жылы. 3-орунда Украина болуп туруп, эгерде Украина ошол ядердик балансын колдонсо, ядердик запастарын курал катары колдонуп ийсе, жер жүзүн 1-2-3 жолу жок кылганга толугу менен мүмкүнчүлүгү жетмек. Ошол ядердик куралды жаңы Украинанын өкмөтү баягы кармап отурганда эң чоң аларга басымды жасаган өлкө Америка Кошмо Штаттары болгон. Америка Кош Штаттары Украинага ишенбей, силер жаш өлкөсүңөр, силер баягы Москвадагы борбордон бөлүндүңөр, сиздер азыр ушул ядердик куралды эгерде жакшы көзөмөлгө албасаңар, эртеси күнү ушул ядердик курал бүт дүйнө жүзү боюнча тарап кетет, ошондо коопсуздук болбой калат деп аябай катуу басым кылып кыйнады эле да. Ошол жердеги баягы биринчи Украина президенти, андан кийинки Кучма кезиндеги ошо президенттикте турган убагында администрацияны күндө америкалыктар ушул айтып эле, жок бирдемке кылгыла, ушул ядердик куралыңарды жоготкула деп басым жасап атып, акырында ядердик куралын алдырганга алып келди да. Украиналык саясатчылар ошондо айтышты: бизге анда коопсуздук кандайдыр бир гарантия бергиле деп. Коопсуздук гарантия беребиз деп Америка Кош Штаттары, Улуу Британия жана Орусия келип чыгышкан. Ошо келишимге кол коюшкан, Будапешт меморандуму деп, Будапешт келишими деп ошол келишимге кол коюшкан жана ант беришкен. Ушул 3 мамлекет Украинанын коопсуздугун толугу менен камсыз кылат деп. Ага ишенип Украина бир четинен Америка Кош Штаттарынын басымына мындай берилип кетип, Украина ошол өзүнүн ядердик куралын толугу менен ликвидация кылган. Кайсы бир бөлүгүн Америка Кош Штаттарына сатып ийген, кайсы бир бөлүгүн кайра Орусияга сатып ийген. Ракета, интерконтиненталдык ракета, баллистикалык ракеталарды баягы жер шарынын ар жагына чейин барып, ушул ядердик боеголовкаларды ыргытуучу ракеталарын дагы металлоломго кесишкен, дагы металлдарын сатышкан. Ошол кезде дагы приватизация башталып, Украинада көптөгөн олигархтар пайда болгон да.
Ошентип баягы булар ядердик куралынан өзүлөрү өз ыктыярчылыгы менен баш тартышкан. Ошентип алар толук ишенимде турушкан, эч ким бизге кол салбайт, бизди Америка коргойт, бизди Орусия коргойт, бизди Улуу Британия коргойт. Америка менен Орусия эки башкы держава, ошондуктан бул державаларга эч ким теңеле албайт деп ошондой жашап келишкен. Ал эми ошол 22 жылы ошол 24 февралда Орусия Украинага согуш менен келгенде, андан да мурун 2014 жылы ошол согуш менен киргенде Орусия, Украина ошол эле Америка Коңшу Штаттарына жана Улуу Британиясына кайрылган. Силер бизди ядердик куралдан арылткансыңар, силер бизге ушундай шарт койдургансыңар, силер бизден ядердик баягы боеголовкаларды жок кыл дегенсиңер, силер бизге ант бергенсиңер, коргогула деп кайрылган Украина. Ошентип кайрылгандан кийин негизи эң биринчилерден жардамын Украинага Улуу Британия берди. АКШ болсо араңдап параңдап атып жардам бере баштады, бирок негизи ошо Байден келгиче Трамп болгондо эң чоң жардамды Трамп берди. Трамп Украинага абдан көп джевелиндерди берди. Ал джевелиндер чынын айтканда Орусиянын алгачкы атакаларында ошо 22 жылдары толук мындай ал бронетехниканы өрттөп салганга чоң мүмкүнчүлүк берди. Бирок Байден келди, анан ошондон бери Америка Штаттары өзүнүн келишимин аткарган жок. Келишимдин бир тарабы Орусия өзү ошол келишимди буздурду да. Анан азыр болсо ушундай абалда Батыштын эч кандай Орусия менен согушкусу, мындай ага НАТОнун бүт күчүн колдонуусу эч кандай мындай ниети жок. Америка Коңшу Штаттары Орусиянын баягы ядердик курал колдоном деген сөзүнө коркунуч болуп коет. Бирок жакында НАТО негизи баягы Норвегия, Швеция тарапта кандайдыр бир учение, үйрөтүүлөрдү өткөрөт экен, ал жерден тактикалык ядердик запаста зарядтарды жеткирүү мындай кандайдыр операциясын ишке ашырат экен да. Ушул учение жакында болот. Орусиянын жанына келет. Ага жооп катары Орусиянын диверсанттары бүгүнкү күнү Эстония, Латвия, Литвада, Норвегияда, Швецияда акырындап баягы диверсиялар жасап атышат. Согуштук базаларга кире калып, баягы ичине кирип маалымат алып, ушун кандайдыр бир аракет жасап атышат. Мурдакы жылдан бери баягы Америка Коңшу Штаттарына чейин килейген баягы дрондордун кандайдыр бир эскадрильясы учкан. Ал боюнча дагы жашыруун болуптур, эмгичекте эч ким айтпаптыр, көрсө бул Орусиялар тарабынан ушундай болуптур. Бирок ага Америка Коңшу Штаттары эчтеке дебей коюптур, жана баягы өзүнүн ПВО системалары менен урбаптыр да ал дрондорду. Ошондой нерсе болуп жатат. Ал эми Украина акырында айтып атат: "Кой, жардам бербедиңер, Будапешт келишимин аткарбадыңар. Будапешт келишимди бузган Орусия тарапка эч кандай мындай жеткиликтүү чара көрбөдүңөр. Анда биз өзүбүздүн кайра ядердик ракеталарды жасайбыз. Украинада негизи бүт ядердик ракета жасаган, интерконтиненталдык ракеталарды, баллистикалык ракеталар жасаган ишканалар толтура. Болчу Советтер Союзу кезинде азыр деле аны баягы өзүнүн калыбына келтирүүсү маселе эмес аларга. Алардын баягы ядердик куралды жасоо ыкмалары толук 100 жыл мурда ачылган. Мынакей могул жанымда көрүп аткан видеолордон көрүп атасыздар. Негизи ушинтип жасалат ядердик курал. Бул жерге бир 6 килограмм плутоний керек, бир канча килограмм атайын заттар керек. Ошолор колдо бар болсо эле, негизи ушул ингредиенттер даяр болсо эле, анда ушундай бомбаны жасаш маселе эмес. Андан сырткары бүгүнкү күнү эмгичекти Украинанын окумуштуулары тирүүдө ошол ядердик боеголовкаларды жасаган, бомбалар жасаган, ошол эле ядердик боеголовкаларды жеткирүүчү ракеталар жасаган окумуштуулар кары болсо дагы баары бир тирүү жана ордунда. Жана улгайгандары негизи ошо Советтер Союзу кезинде ядердик институттарда иштешкен, алар баары ордунда. Андан сырткары Улуу Британиянын дагы адистери жардам берет деген имиштер айтылууда да, серепчилер тарабынан. Демек, эгерде чын эле Зеленский ушинтип айтып атса, негизи Зеленский блеф кылышы мүмкүн, бирок көп учурунда ал айткан нерселер көбүнчө ишке ашып калат да. Ошон үчүн бул жерден түшүнсө болот. Демек, чын эле Украинанын колунан ушул ядердик зарядты жасоого келип калышы ыктымал болуп жатат толугу менен. Ошондо бизде кандай азыр ой, кандай пикир? Демек, ядердик согушка дагы бир кадам, бирок бир четтен глобалдык коопсуздукка дагы бир чоң кадам болушу ыктымал да. Эми баягы канчалык анын сөзү
өтүмдүү экен, канчалык кудурети чоң экен көрөлү. Жакында балким ошол чын эле Украина бизде ядердик курал бар деп жарыялашы мүмкүн 1-2-3 айдын ичинде. Сиздер де эмне деп ойлойсуздар? Бул эмнеге алып келет? Чын эле Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш токтойбу, жокпу, өтөр күчөйбү? Ядердик заряддарды, атомдук заряддарды колдоно баштайбы? Чыгыш Европада радиация күчөйбү, же эмне болот? Же акырында баары эсине келеби, тынчтык орнойбу? Кандай деп ойлойсуздар? Ошону комментарийлерге жазгыла. Ал эми азыркы убакта болсо ошо бизде экономикабыз аябай жакшы өнүгүп атат. Тиякта чоң дөөлөр согушканча бизге эч ким көңүл бурбай атат. Бизге бул деген өзүнчө тынчтык, өзүнчө баягы өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүп жатат. Бизнес план жазыш керек, бизнеске инвестиция табыш керек, бизнес кылыш керек да. Ошо эң алгачкы кадамын бизнес планды кантип жазыш керек боюнча мен ошо өзүмдүн автордук видео курсумду жаздым. Ушул QR код боюнча кириңиздер, же болбосо видеонун астында шилтемелер болот, ссылкалар болот. Ошол аркылуу кирип туруп катталыңыздар. 2-3 күндүн ичинде сиздерге жооп келет. Андан ары эмне кылыш керек экенин ошол кат менен көрөсүздөр. Эң маанилүү нерсе сиздерде Gmail почтасы болуш керек, ушул YouTube'га байланган. Ошол кыскасы ошол. Эмки видеолорго чейин, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Thank you.